Коррупция коомду ичтен эриткен, өнүгүүгө тоскоол болгон көрүнүш. Бирок ага каршы күрөшүүдө күчтүү мыйзамдардан тышкары жаранды кам сезим жана коомдун өз активдүүлүгү абдан маанилүү. Журналист деген сөздү укканда көбү микрофон көтөрүп, эфирде сүйлөгөн адамды элестетет. Бирок журналист бул жөн гана камеранын алдында сүйлөгөн адам эмес. Бул чындыкты издеп, чындыкты жеткирүү үчүн жанын койгон кесип ээси. Балчы пресс көл жээгиндеги чакан редакциянын ичинде чоң дүйнө бар. Бул жерден күн сайын маалымат эмес, талыкпас эмгек чыгат. Камераны, штативди, үн жабдыктарын баарын журналист өзү көтөрөт. Айрыкча аял заты үчүн бул жөнөкөй жумуш эмес. Шаардагы майрамдык иш-чарага шашылыш жетип барышат. Камераны коюп, кадрды түздөп, кээде сүрөт тартып, кээде үн жазып, толук бир топтун жумушун жалгыз бир адам аркалайт. Бирок бул болоор болгону башталышы гана. Себеби ошол тартылган кадрлар боюнча текст жазуу керек. Бир аз жаңылышса, бүт материалдын мааниси өзгөрүп кетиши мүмкүн. Сөздү тандаш жөн гана жазуу эмес, ал элдин аң сезимине таасир этүү. Анда чындык, тактык жана жоопкерчилик болушу керек. Монтаж жасоодо бир нече мүнөттүк видео үчүн кээде сааттап иштешет. Кадрлар шайкеш келбей калат. Үн туура эмес жазылат. Программа да иштебей калышы мүмкүн. Бирок токтобойт. Себеби аларды күтүп жаткан көрүүчү бар. Монтаж столунун артында түнгө чейин жалгыз отуруп калган күндөр да болот. Бирок ошол монтаждалган видеону көргөндө ичинен жөн гана жылмайып коет. Себеби бул анын эмгеги. Кээде алар жаанын астында туруп тартышат, кээде шамалда, кээде түн ичинде рейдке чыгышат. Караңгы көчөлөр, капыскыр даалдар, коопсуздук жөнүндө ойлонууга мүмкүнчүлүк да жок. Бирок чындыкты көрсөтүү, бул алар үчүн артыкчылык. Журналист бул эл менен бийликтин ортосундагы көпүрө. Коомдун үнүн бийликке жеткирет. Балчы пресс редакциясынын журналисттери булардын ар бири татыктуу сыймык. Алар эл көзүнө көп көрүнбөсө да, элдин жүрөгүнө чындык жеткирүүнүн жолунда жан үрөп жатышат. Кээде бүтүндөй жаңылыктын артында жалгыз бир кыз турат, бирок ошол жалгыздыкта чоң эрдик, чоң кайраттык жатат. Журналисттик жумуш бул оор жумуш. Ал тургай көрүнбөгөн оор жумуш. Бул видеонун ар бир көз ирмеминде бир адамдын жаны, жүрөгү, талыкпас аракети жашайт. Ал адамдын аты журналист. Suları jön uçmayın, kuşlar kovuluşlar, uçmuşlar.